Кутман барыңыздарга урматтуу достор. Бүгүн сиздер менен өтө жеңил даярдалган кыргызымдын улуттук тамагы ун атала даярдайбыз. Видеону аягына чейин карап, лайк коюп, комментарий жазууну унутпаңыздар. Ушунчалык даамы ооздо каларлык, дарылык дагы касиети бар биздин ун аталабызды жасап баштайбыз. Бизге эң алгач ушундай сары май керек болот. Менин Instagram баракчама дагы катталып алыңыздар. Ал жакта дагы пайдалуу маалыматтарды бөлүшүп турамын. Сары май болжол менен кичинекей чай кашык менен салдым. Андан соң ар бир үйдөгү адамга бирден кашык салсаңыздар болот. Түшүндүрө алдым деп ойлойм. Жакшылап аралаштырабыз. Орусча айтканда комочкалар болбош керек. Бардыгын тегиз аралаштырып алсаңыздар жакшы. Менде бир аз сиздерден сүрдөдүмбү комочкалар болуп калды. Эң негизгиси бат-баттан аралаштырып турушуңуздар керек, себеби бат кызарып кетет. Отуңуздарды дагы орточо коюп койсоңуздар жакшы. Бул тамакты мен кыш айлары эртең мененкиге же болбосо түшкү тамак катары даярдаймын. Иммунитетке дагы өтө жакшы болот. Болжол менен 10 минут аралыгында кууруп алсаңыздар жетиштүү. Ушундай кызгылт түс болуп калыш керек. Сөзсүз түрдө муздак суу куябыз, достор. Азыраак коюп аралаштырып алабыз. Андан соң калган сууну коюп жакшылап кайнатабыз. Бул жолкусунда менде комочкалар бир аз көбүрөөк болду. Айран менен аралаштырып ичсеңиздер дагы болот. Өзүн деле суусундук катары же болбосо тамак катары деле берсеңиздер болот. Мен жеке өзүмө кызык, сиздер бул тамакты негизи эле билчү белеңиздер, жасап көрдүңүздөр беле, жасасаңыздар канча жасайсыздар? Сөзсүз түрдө комментарийге жазып коюңуздар. Караңыздар, четтерине чыгып калган көбүкчөлөрдү сөзсүз түрдө алып коебуз. Андан соң комочкаларды кааласаңыздар сүзгүч менен алып койсоңуздар болот. Мен ушундай негизде алып койдум. Достор, сиздер үчүн дагы бир сонун жаңылык, мүмкүнчүлүк. Сиздер дагы мен сыяктуу пайдалуу кыргыз контенттерин алып чыгып, блог алып барып, YouTube'да канал ачкыңыздар келсе, сөзсүз түрдө мен менен байланышыңыздар. Instagram баракчама катталып, ошол жака жазсаңыздар болот. Буюрса, жакында өзүмдүн тажрыйбам менен бөлүшүп, сиздерге дагы үйрөтөмүн. Мынакей ушундай негизде алып алдым. Болжол менен жарым саат ашык кайнатсаңыздар жакшы болот. Мынакей достор, ушу менен биздин ун аталабыз даяр болду. Сөзсүз түрдө бир жолу болсо дагы ушул рецепт менен жасап көрүүңүздөргө кеңеш берем.
Видеону аягына чейин көргөнүңүздөргө рахмат. Каналга катталып, комментарий жазып өтүүнү унутпаңыздар.